Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Өлкөдө акыркы болуп өткөн окуялар биздин мамлекетибиз үчүн, кыргыз эли үчүн өтө оор, кыйын күндөр болду. Биздин мамлекет көптөгөн жоготууларга учурадык. Өлүм житим көп болду. Чек арадан коңшу өлкөнүн ниети бузук, жүзү кара, ыймансыз, адилетсиз адамдары тынч жаткан элибизге кол салды. Мунун артынан көптөгөн кыргызстандык жарандарыбыздын өмүрлөрү кыйылды. Канча деген бир туугандарыбыз оор жаракат алды, үй мүлктөрүнөн ажырашты. Эмне дейсиз, урматтуу мекендештер? Баягы мындай учурларга мамлекет даяр болуш керек да. Ар дайым биз даяр болушубуз керек. Бизде өтө эле кыйын, азыркы акыбалыбыз өтө эле кыйын, достор. Аны ачык эле айтыш керек. Биз азыр өтө кыйын акыбалда турабыз. Экономикалык жактан да, саясий жактан да ички тышкы душмандар аябай күчөп турганы бар азырчы. Аябай күчөп, тимеле монт от алып достор, Кытай буюрса жанагы өтүп кеткен бир туугандарыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. 35-40 жылдай болгон өмүрлөр кыйылды. Канча деген үй бүлөлөргө трагедия болду. Эми ушундай окуядан кийин достор, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мындай бир туура жыйынтык чыгарышыңыз керек да. Мындай чындыкты караш керек, тегеректи караш керек. Кимдер тегерек деп турат? Кандай адамдар менен иштешип атасыз? Кандай бузуку чыккынчылар жүрөт? Өзгөчө бир служба жөнүндө айтып кетким келет да, достор. Улуттук коопсуздук кызматы деген бизде чоң кызмат бар. Ошол кызмат аты айтып тургандай эле улуттук коопсуздук кызматы деп аталат. Бул деген Кыргыз мамлекетинин ички жана тышкы коопсуздугун камсыздай турган, ошол коопсуздукту ишке ашыра турган кызмат ушул улуттук коопсуздук кызматы болуп эсептелет. Анан ушул улуттук коопсуздук кызматы өз милдетин аткара албаса, мамлекетибизди ушундай чыккынчы бузуклардан сактай албаса, анда бу жерде кадровый алмашууларды жасаш керек. Баткен областынын улуттук коопсуздук кызматы эмне үчүн ушул иш чараны алдын ала алган жок? Эмне иш кылып аттыңар? Ушул тети кошуна мамлекет бир жумадан бери эле согушка дайындана алып аттыр. Бир жумадан бери коңшу мамлекет Кыргызстан мамлекетине кол салам деп, бүлүк чагымчылык кылам деп даярданып аттыр. Бир жумадан бери ушул аркы Тажикстанда бир агенттиңер жокпу? Бир агенттиңер жокпу? Ошол жактан моякта момундай даярдалып атат. Маалыматты берген турбайбы? Жергиликтүү жашоочулар маалыматты берген, айткан, мынандай кол салгантат, даярданып алып атат. 1-2 күн мурун бүт
аялдарды, жаш балдарын барын чыгарып кеттир чектеш айылдардан. Ошонун башын жулуш керек. Ошондойлордун башын жулуп эле алыш керек барып туруп кабинетинен. Бул бизге аябай чоң сабак болду, достор. Эми баягы ички душмандарыбыз аз келгенсип, азыркы сырткы душмандар да бар, достор. Сырткы душмандарыбыз да бар. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин эмеңизди биз түшүнүп турабыз, кандай акыбалдасыз, эмне болуп атасыз. Бирок ушундай окуядан кийин эми сиз өтө радикалдуу, терең реформаларга барышыңыз керек. Өтө терең жана радикалдуу реформаларга барыш керек. Жана доскелерди эркелетпеш керек. Жана мекенчилдин маскасын кийип алып жүргөн бузукуларды, эки жүздүүлөрдү жазага тартыш керек, кызматтан айдаш керек андайларды. Бул коррупция деген биздин мамлекетибиздин түбүнө жете турган болду. Мамлекетибизди түбүнө жетип жок кыла турган болду. Ошондой акыбалга келип такалдык азыр биз. Ошондой акыбалга келип такалдык. Ошо коррупция менен күрөшө турган службаларды, ГКМБны, прокуратураны, МВДны бүт реформа кылыш керек. Азыр эң биринчи эле реформаларды ушул жалаң силовой структуралардан башташ керек. Эми суроо туулат да, эмне үчүн местныйлар айтып атса, жакында мына кол салгантат, даярданып атат деп элдер айтып эле атат. А тиги Баткен, Лейлегелин бүт коркутуп алышкан турбайбы? Милиция менен ГКМБлар, прокуратура баары коркутуп, аяктан элдер сүйлөгөндөн коркот экен да. Айткандан, оозун ачкандан коркот экен. Ушул службаларды терең реформа кылыш керек. Жана ичинде бузукулардын баарын айдаш керек жумуштан. Мекенчилдин маскасын кийип жүргөндөр баары мес маскасын чечип туруп, бетин эле айтыш керек, сен чыккынчысың. Сен эл бузарсың. Сен реформатор эмессиң деш керек алар. Алар реформаторлор эмес алар. Алар жөн эле чөнтөгүн толтуруп келген бузукулар алар. Ошака чөнтөктөрүн толтуруп байыган эле келген эмелер алар. Сингапурдун реформаторунан суроо бергендечи, коррупция менен кантип күрөшүш керек дегенде, урматтуу Садыр Нуркожоевич, досторуңдан камап башта деген ал. Биринчи эле доскалерди камаш керек деген. Ошондон анан бер жактагылар мумуят анан. Бер жактагылар анан ойлонот. Ошондой реформаларга барыш керек, тазалаш керек, ГКМБны тазалаш керек. Прокуратураны тазалаш керек. Прокуратуранын ичинде отурган бузукулардын баарын айдаш керек жумуштан. Сотторду, ичип жеген бузуку сотторду айдаш керек. Радикалдуу реформаларга барыш керек. Андай реформаларга барбасаңыз, ким жаман, анан акырында Садыр жаман болот. Кадр решает все деп айткан Сталин. Если кадр маселеси чечилбесе, кадр тазаланбаса, татыктуу кадрлар келбесе, ушинтип эле кор болуп жүрөбүз өмүр бою эле. Эми ички душмандардан кор болгонубуз аз келгенсем, сырткы душмандардан кор болобузбу биз? Ой, бул коррупция деген мамлекеттин коопсуздугуна өтө чоң коркунуч жараткан мына далил. 35-40 60ка жакын киши өлдү да, почти дагы 25 сөөк табылды деп атабы?
Анан достор, мындай реформаны талап кылчу убакыт келди азырчы. Мен дагы 2 күн могу траур басылсын, тетиги өлгөндөрдүн сөөгү жашырылсын, кичине мындай күйүтү басылсын элдин деп 2 күн траур дегенден унчуккан жокпуз. Болбосо ушактан ичибиз кайнап күйүп жанып элаттык. Эмне болуп кетти? Улуттук коопсуздук кызматы. Ал улуттун коопсуздугуна шек келтирген именно УКМК болуп атат азыркы учурда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Именно улуттун коопсуздугун камсыз кыла турган, улуттук коопсуздукту аткара турган кызмат тескеринче улуттук коопсуздугуна кол салып атат булар. Талкалап атышат. Жалаң бизнестерди крышабайт эткен ким? Улуттук коопсуздук кызматы. Жана теневой бизнес деп коет. Теневой бизнести крышабайт эткен ким? Жалаң улуттук коопсуздук кызматы. Прокуратура кимдики? Бул автомойка кимдики? Тиги соттуку. Бул имарат кимдики? Тиги прокурордуку. Жылдыра албайсың алдын. Аны ордунан коской албайсың. Ал налогто төлөбөйт, соцфондто төлөбөйт. Ошон үчүн достор, келгиле жөн эле кайдегер болбой ошондой реформа талап кылалы. Реформа болсун. Реформа реальный иш жүзүнө ашсын.